Ассаламу алейкум. Мы сегодня пришли к Токтакан Аже, 1966 года рождения. Наша Аже была в мирном митинге. Она лежала в национальном госпитале с сотрясением мозга. На данный момент мы пришли навестить ее и узнать ее самочувствие. Аксы районунун Аксуу айылынан болом. Бул жакка келгеним максатым мени бирөө чакырып, же мынуга мындай кыл, же мындай добуш бер, же мен онда минтип кой деген эч кандай бир провокация же болбосо эч кандай бир үндөө болгон жок. Менин максатым келгеним ушунча жылдан бери мына жашым 50 канчадан ашып калса дагы чындык шайлоо болбогон үчүн мен ошо күйүп ышып, менин айылымдагылар ошол чындыкты билип турса дагы өзүбүздүн кыз деген бизде бир өзүбүздүкү деген бир оорудан кутулбайт экенбиз да. Анан Мекеним Кыргызстан партиясы 500, мисалы менин айылымда 500 шайлоочу бар. Ошонун 500 шайлоочунун 380 адамы Мекеним Кыргызстанга голос берди. Бул деген калганы жанагы партияларга бөлүндү голос. Анан мен бул деген биздин Кыргызстандын ой жүгүртүүсү дагындай улайм. Урматтуу калай калкым, качан биз ошол акчага кызыкпай, качан бир балдарыбыздын келечегин сатпай, качан бир жакшы жашайбыз дегенге келем да. Себеби азыр бардыгыбыз мында кыйналып атабыз. Балким ошол Мекеним Кыргызстан менен ошол Кыргызстан партиясы, анан жана Биримдик партиясы келип калганда мындан хуже болмок да. А биз ошондуктан ошого каршы барыр, мен мына барам, башымды сайсам дагы мен барамын, ошол жерде турамын деп кечке туруп, кечинде түндө балдарга ок тийип, ошол жерден кара пакетке оролгон бирденке менен мындайдан башка тийген. Ушул бойдон мен бессознание кыйналып жүрүп, мына азыр кече суббота күнү больницадан чыктым. Не дейбиз, канча адамдар жабыркады, урматтуу кыргыз элим. Я. Диагноз кандай койду? Диагноз эме деп койду. Эмеден тромба эмеден не деп коет жанагындай сотрясение мозгов деп ошондой коюлду. Сотрясение мозгов деп коюлду. Анан кийин мына көзүм дагы бир нерселерге тийип, аябай да атышып, мына көзүм, анан мына кулагым вообще укпай калды да ошондо. Каяктан тийди? Площадьтанбы? Площадьта ошо ак үйдү жанагы тындырып эшикке чуркап элдер кирип аттı го. Ошол моментте кара пакетке неме ыргытып, момундай ыргытып аткандан кийин бир нерселер мындай бирөө бир койгондой болду да. Көрсөм момундай ошо пакетте ташпы, точно билбейм да, кара пакеттин ичинде экен. Же таш экенин билбейм, же болбосо бир темир экенин билбейм да. Ушул жака тийген да. Сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, волосистой части головы, артификация обеих глаз. Анан ушу көзүмө дагы кулагым баш укпай калган. Эч нерсе, эми да ачылып калды сәл. Кулагым укпай калды. Жеке мындай болуп турат да, бизге азыр мамлекет жагынан, Садыр аба жагынан жардам берилет деп айтылып атат. Биз ошого ким кара нукташ болуп атканын, дары дармек жагынан, анан кийин биз азыр глазной больницалар менен сүйлөшүп атабыз, частный клиника бар. Сизди биринчи очередь көрсөтөбүз. Лейфти кетиребиз, ал эжени да кетиребиз. Сиз данк деген немеге чыгарабыз. Батыр эне деген немеге чыгарабыз. Ошол кетсин, болду, мен жардам бере кереги жок. Ошо шайтанды жылда ушундай какшаттым да, жашым 54 деген. Мен активистмин, аябай Аксы районунун Аксуу айылынын ардактуу атуумун. Мен ушундай жакшы голосторду жакшы кылып алып берчүмүн. Жылда ушундай бурмалайт. Жылда бул эмес, дайыма шайлоого бурмалайт. Ошон үчүн бурмалабаш үчүн ошол Шайдылбекованы жумуштан четтетип берүүңүздү суранабыз.